Ала тоонун ак карлуу чокулары. Илгери тоолор бийик, асман тунук болгон заманда Ала тоонун этегинде Акжол аттуу бала жашачу. Ал баарынан да күндүн биринчи нурлары тоолордун чокуларын кызгылт түскө боёгонун көрүп ырахат алчу. Акжол адамдар алыскы өрөөндөргө кеткенде да алардын туулуп өскөн жеринин кооздугун эске салып туруучу нерсе жараткысы келчү. Чоң майрам жакындап, ар бир устат өзүнүн эң мыкты белегин даярдап жаткан. Акжол боз үйдөн чыгып, Тянь-Шань тоолорунун бийик чокуларына көпкө чейин карап турду. Бул күчтү кантип өзүм менен ала кетем, деп ойлоду ал. Тоолор түбөлүк кар баскан, текебер болуп турду. Алардын аппактыгы көздү уялтты. Бала түшүндү, анын жараткан нерсеси да ошондой таза жана асыл болушу керек. Акжол үйүнө кайтып келип, чебер Акбийке энесине кайрылды. Апа, мен биздин тоолорго окшош баш кийим жасагым келет, деди ал. Акбийке жылмайып, уулунун башынан сылады. Ал чыныгы шыктануу, ар дайым туулуп өскөн жерге болгон сүйүүдөн жараларын билген. Алар биргелешип, мындай тапшырма үчүн эмне эң ылайыктуу болорун талкуулай башташты. Акбийке кутудан эң жакшы, эң жумшак койдун жүнүн алып чыкты. Ал аны көпкө уруп согуп, калың кардай ак кездемеге айланткан. Карачы, Акжол, деди ал. Бул кийимиң күндөй жылуу, аскадай бекем. Жазгы ысыктан да, кышкы сууктан да коргойт. Ал уулунун алдына жалпак кездеме жайып койду. Акжол кайчыны алды, бирок токтоп калды. Ал кийизди тигинтип да, ментип да бүктөп көрдү. Бирок андан жөнөкөй эле баш кийимдер чыгып жатты. Алар жалпак жана булуттарды тешип өткөн улуу чокуларга такыр окшош эмес болчу. Бала капа болду. Ал боз үйдүн босогосуна отуруп, асманды карап, жаратылыштан кеңеш күттү. Ошол учурда бийик асманда бүркүт айланып учту. Ал акырын тик аскага конду. Акжол тоонун 4 капталы бир чекитке биригип, тик чокуну түзүп жатканын байкады. Күн бир тарабын жарык кылып, экинчи тарабын терең көлөкөдө калтырды. Акжол секирип турду. Ал тоо кыркасынын көлөмүн кантип жасоону түшүндү. Ал кайрадан ишке киришип, ак кийизден 4 бирдей бөлүк кесип алды. Ар бир бөлүк дүйнөнүн бир тарабын жана улуу тоонун бир капталын окшоштурду. Акжол аларды бириктиргенде, анын алдында ала тоонун дал өзүндөй элес пайда болду. Анын көздөрү кубанычтан жанып кетти. Баш кийимдин сыры чечилди. Бөлүктөрдү бириктирүү үчүн Акбийке кара жибек жипти колдонууну сунуштады. Кара түс кардын аппактыгын тоолордун тик эңкейиштерин жаракалар баса белгилегендей баса белгилейт, деди ал. Алар биргелешип четтерин тиге башташты. Акжол тигиштерди түз кылууга аракет кылды. Ал эми Акбийке баш кийим тоонун этегиндей болушу үчүн этектерин кантип туура бүктөөнү көрсөттү. Жумуш бүткөндөн кийин Акбийке даяр калпагын көтөрүп алды. Жогору жагында кичинекей аянт калды. Ал тоого окшош, шамалдын эс алган жерине окшош. Анын четиндеги кара сызыктар койчулар баскан жолдорду эске салат. Акбийке уулунун башына калпак кийгизип, үшкүрдү. Акжол бийик жана олуттуу болуп калды. Тоонун өзү ага күч бергендей. Майрамда баары жаңа баш кийимдин сулуулугуна таң калышты. Алар бул жерде өзүлөрүнүн тоолорун,
kaada salttарын jana sıymıktanusун görüşkön. Oşondan beri Kırgız eli tazalıktın jana turuktуулuktun belgisi katары kalpak giyip gelişet. Akjol daima esinde saktagan, uluu nerseni jaratуу üçün düýnögö sүйүү gözlörü menen karap turuu gerek. Asmandan jarık görsöň jıldız dep bil, ak kalpak giygenderdi Kırgız dep bil.